чогуу сыйынабыз. Биздин ырайымдуу Кудай Ата, биз сизден алыстап күнөөгө баткан учурда баардыгыбызды аяп, биринчилерден бизди сүйүп жана бизди куткарып алыш үчүн биз соттоло турган сотко, жазаланып турган жазага Теңирибиз Ыйса жазаланып өзүнүн төккөн улуу каны аркылуу биздин күнөөлөрдү түбөлүккө кечирип, биздин эмгегибиз эмес, өз ырайымыбыздын негизинде бизди балдарыңыз кылып, асман падышачылыкка бара турган түбөлүктүү даңктуу үмүт бергендигиңиз үчүн дагы ыраазычылык билдиребиз. Жана баардык даңктоолорду сизге гана ата арнайбыз. Ушул саатта Ыйса Машаяктын улуу каны аркылуу куткарылууга ээ болгон адамдардын баардыгы чогулуп, сиздин ырайымыңызды, сүйүүңүздү даңкташ үчүн, сөздү үйрөнүш үчүн, сиз менен чогуу болгон баарлашууга чакыргандыгыңыз үчүн ыраазыбыз. Ушул саатта ар бир адамга көңүл буруп, ар бир адамга керектелүүчү өзүңүздүн ырайымыңыз менен чогуу болуп, керектелүүчү сөз менен бекемдеп, мындан аркы жашообузда бир гана сиздин алдыңызда уят кароого калбай турган татыктуу жашоо менен жашашыбыз үчүн жардам бериңиз. Биздин мамлекеттеги жайгашкан бардык жыйындар, дүйнөнүн ар бир бурчунда кыйынчылыктарга карабастан өз ишенимин сактап келе жаткан биздин бардык бир туугандарга күч кубат берип, сиздин жакшы кабар сөзүңүздү кайраттуулук менен көптөгөн адамдарга жеткирип, сиздин улуу иштериңиз биз аркылуу аткарылышына да өзүңүз жетектеңиз. Кимде ким ооруп жаткан болсо аларга чың ден соолук берип, мындан аркы жашоосун бир гана сиз үчүн арнап жашашына мүмкүнчүлүктөрдү түзүп бериңиз. Биз дагы да өтө алсыз, акылсыз адамдарданбыз. Сиздин эркиңизди таанып билбестен өз оюбузга салып жашаган учурларыбыз өтө көп болот. Бирок сизге таянарыбыз бир гана өзүңүздүн сөзүңүз, эркиңиз менен биздин бүт жашообузду сиздин даңкташ үчүн болгонго жардам бериңиз. Ар бир убакта бизге керектелүүчү өзүңүздүн сөзүңүздү берип, биз бара турган жолду ачык айкын кылып көрсөтүп бергендигиңиз үчүн, ушул саатта дагы биз биле турган сөздү өзүңүз ачып таанытып, биздин жүрөктөрүбүздүн түпкүрүнө ар бир сөздү салып берүүңүздү да суранабыз. Биздин куткаруучу Ыйса Машаяктын исминен сыйындык. Аминь. Даңктоо группасын чогугабыз.
Ыйык жазууну чогуу ачабыз. Матай жазган жакшы кабар 5-бөлүмдү чогуу ачабыз. Матай жазган жакшы кабар 5-бөлүм 1-аяттан 10-аятка чейин. Мен 1-аятты окуйм, экини сиздер окуйсуздар. Ыйса элди көргөндө тоого чыкты. Ал отургандан кийин шакирттери жанына келишти. Руху жакырлар бактылуу, анткени асман падышачылыгы алардыкы. Момундар бактылуу, анткени алар жерди мурасташат. Ырайымдуулар бактылуу, анткени аларга да ырайым кылынат. Тынчтыкты орнотуучулар бактылуу, анткени алар Кудайдын уулдары деп аталышат. Ушуга чейин окуйбуз. Жекшемби күнү эртең мененки саатта Матай жазган жакшы кабар 5-бөлүмдө Ыйсанын айткан сөздөрүнө таянып, биз бактылуу адам жөнүндө сүйлөп теманы изилдеп келе жатабыз. Бул дүйнөнүн адамдары убактылуу дүйнөнүн баталарын издешет. Ал баталарга ээ болуш үчүн көздөп жашашат, көптөгөн аракеттерди жумшап. Ал эми биз сиздер менен Кудай берген таза рухий баталарга ээ болушубуз үчүн умтулуп жашайбыз. Эфестиктер 1-бөлүм 3-аятта Машаяк аркылуу асмандагы ар кандай рухий баталарды бере турган Ыйса Машаяк. Куткарылууга ээ болгонубуз бул эң эле чоң бата болуп саналат. Куткарылуудан кийин батага ээ болуп эле тим болуп калбастан, куткарылуудан кийинки жашообузда дагы өтө көп баталар керектелет. Ал үчүн биз кандай адамдардан болушубуз керекпиз? Ал жөнүндө биздин Теңир мындайча үйрөтөт. Бүгүн сиздер менен 9-аятка токтолобуз. Тынчтык орнотуучулар бактылуу, анткени алар Кудайдын уулдары деп аталышат. Ушул аяттын негизинде чогуу үйрөнөлү деп турабыз. Өзүңүздөргө жакшы белгилүү болгондой, 9-аятка чейинки сөздөрдү карасаңыздар, руху жакырлар бактылуу. Бул дүйнөдөгү болгон нерсенин баардыгы убаракерчилик жашоо экендигин, адам эч нерсеси жок бул дүйнөгө келет, жылаңач кайра бул дүйнөдөн кайтат. Ошол нерсени түшүнгөн адам, ал руху жакыр адам. Ыйлагандар бактылуу дейт. Кайсы адамдар? Өзүнүн жашоосу үчүн ыйлаган адам үчүн эмес, Кудайдын астында канчалык аянычтуу күнөөкөр экендигин таанып билген адам, жүрөгү менен кайгырган адам, ал соорунот. Эмне үчүн? Анткени күнөөлөрдүн кечирилишине ишенген адам. Адилеттикке ачкандар жана суузагандар бактылуу. Жүрөгү таза адамдар бактылуу. Бүгүнкү биздин темабыз тынчтык орнотуучулар бактылуу. Куткарылгандан кийинки биздин Машаякчынын жашоосу кандай болушу керек? Бизде Машаяктыкындай өзгөчө сапаттар болушу керекпиз. Мисалы, ата-энеси баласы үчүн кичинекей кезинде баардыгын берип койбойт да, качан ошол даражага жеткенде, ошол жашка жеткенде гана ата-энеси ага керектелүүчү нерсенин баардыгын өткөрүп бере алат. Ошондой сыяктуу эле Кудай куткарылгандан кийин бизге бере турган баталары өтө көп. Ал бата бул дүйнөдө жана түбөлүк бейиш менен байланыш болгон рухий баталар. Ошол баталардын баардыгына ээ болушубуз үчүн биздин
жашообуз сөзсүз түрдө өзгөрүлүшү керек. Руханий жашоодо биз өсүшүбүз керекпиз. Качан ошол процесс биздин жашообузда аткарылганда, демек Машаяктын сапаттары биздин жашообузда көрүнгөн болот. Ошондуктан бактылуу адам кандай адам экендигин биз түшүнүшүбүз үчүн Машаякчынын жашоосу аркылуу аны далилдеп тааный алсак болот. Тынчтык орнотуучулар бактылуу ошол жөнүндө сөз болмокчу, анткени алар Кудайдын уулдары деп аталышат. Мындай карасаңыздар өтө жөнөкөй сөздөр катары байкалат, бирок бул жерде өтө терең маанидеги сөздөр жатат. Кудайдын уулдары деп аталышат. Демек, өтө маанилүү чечимге мөөр басылгандай, печать коюлгандай. Тынчтык орнотуучулар. Тынчтык орнотуучулар демек элдештирүү, тынчтыкты алып келүү деген мааниге ээ. Бул дүйнөнүн адамдары айтып келген кооптуу жашоо же болбосо тынчтык жөн гана тынчтык эмес. Кудай бизден талап кылган тынчтыктын мааниси башка. Тынчтык орнотуучулар алар кимдер экендигин биринчиден биз таанып билип, ал кандайча жашашы керек ошол жөнүндө бир аз ой жүгүртүп көрсөк, тынчтык деген сөздүн карама каршы турган сөзү бул согуш же болбосо душман, конфликт дегенди билдирет. Негизинен Кудай бул дүйнөнүн баардыгын жараткандан кийин эң акырында өз бейниси боюнча адамды жараткан. Адамды рухий жан кылып жараткан, өзүнүн сүйүүсүн арнаш үчүн, сүйүүсүнүн түгөйү катары адамды жараткан, Кудайдын балдары болуп жашашыбыз үчүн. Асман падышачылыкка барганда түбөлүк Кудай менен бирге жашашыбыз үчүн, адамды Кудайдын өзүнө окшош кылыш үчүн бизди жараткан эле. Кудай жараткан нерселердин ичинен эң эле даңктуусу, эң эле маанилүүсү бул адам баласы эле. Бирок адам күнөөгө баткандыктан, ошол күнөөкөр адамды куткарып алыш үчүн өзүнүн жалгыз уулун бул дүйнөгө жиберет дагы бизди куткарып алган. Мисалы, бир баалуу буюмду жоготуп ала турган болсок, ошол баалуу буюмду кайрадан издеп таап алышыбыз үчүн өзүнүн бүт байлыгын сатып, анан ошол жоготуп алган буюмду таап алган менен барабар болуп калат. Эмне үчүн? Анткени ал буюмдун баалуулугу ушунчалык чоң болгондуктан. Эмне үчүн адамдардын жанын куткарыш үчүн Кудай өзүнүн жалгыз уулун бул дүйнөгө жиберип, айкаш-чыгачка кадалганга чейин уруксаат берди эле. Адамдардын баардыгын куткарып алыш үчүн. Кудай жараткан нерселердин ичинен эң эле маанилүүсү бул адам болгондуктан. Забур 48-бөлүм 21-аятта атак даңктуу, бирок акылсыз адам өлө турган жаныбарларга эле окшош деп бул сөздөрдү жакшы билесиздер. Адам өтө атак даңктуу, бирок ал даңктуу экендигин билбестен жашаса, анда жаныбарларга эле окшош болуп калат. Жаныбарлар өлүп ошойдон алардын жашоосу бүтөт, ал эми адамдардын жашоосу бүтүп калбайт. Насаатчы 3-бөлүмдө дагы эмне деп айтылат? Адам баласынын жаны жогору көтөрүлөт. Жаныбарлар өлсө, ылдый көздөй топуракка барып көмүлөт, ал эми адам баласынын жаны жогору көтөрүлөт. Насаатчы 12-бөлүм 7-аятта топурактан жаралган дене кайра топурак болуп калат, ал эми Кудай берген рух кайра Кудайга кетет. Ошондуктан Кудайга кеткенге чейин
Кудайды таанып бил, эсте. Адам баласынын жашоосу бул дүйнөдө өлгөндө анын жашоосу толугу менен бүтүп калбайт. Өмүр түбөлүк жашоо аны күтүп турат. Анан адамдар ушул чындыкты билбегендиктен убактылуу бул дүйнөдө өзүң үчүн жаша, жырга, чарда деп адам өзүнүн көңүлүн көтөрүп жашайт. Бирок бул адамдардын чоң адашуусу болуп саналат. Кудайдын бейнеси боюнча жаратылган адам ал даңктуу болгонуна карабастан, Кудайды ал таанып билиши керек, Кудайдын сөзүнө тил алчаак болуп жашашы керек. Ошондо гана адам даңктуу боло алат. Бирок шайтан ар дайым адамдын жашоосунда тоскоолдуктарды жаратып келет. Адам менен Кудайдын ортосундагы байланышты алыстатат. Анткени өзү бара жаткан тозокко адамдарды кошо ала кетейин деп аракеттерди жумшайт. Даңктуу болуш үчүн адам баласы бир сыноодон өтүшү керек эле. Эйден багындагы адам ата сыноодон өткөндөй эле Кудайдын сөзүнө тил албастан шайтандын сөзүнө тил алгандыгы үчүн шайтанга кызмат кыла турган адам болуп калган. Кудай менен адамдын ортосундагы байланышты шайтан дайыма каршылык көрсөтөт дагы, экөөнүн ортосундагы байланышты үзгөнгө аракет кылат. Негизинде адам Кудай менен душман болуп калды. Ышая 59-бөлүм 2-аятта мыйзамсыздыгыңар силерди Кудайыңардан бөлүп салдык. Адамдан алыс болуп жашашы үчүн. Римдиктерге 5-бөлүм 10-аятта дагы Кудайдын душманы болуп калдык. Ойлоп көрсөңүздөр, адам Кудайдын душманы болуп калдык. Адамдардын баардыгы шайтан тарапта туруп, Кудайдын астында душман болуп калды. Душмандарды Кудай сөз түрдө жок кылат, жазалайт. Ошондуктан адам өзүнүн кетирген күнөөсү үчүн Кудайдын астында эмес, шайтан тарапта тургандыктан Кудайдын каардуу сотуна жана жазасына тартыла турган адам болуп калдык. Бирок Кудай ал адамды жөн калтырган жок. Күнөөсү үчүн түбөлүк тозокко бара турган адам эле. Бирок ошол күнөөкөрлөрдү Кудай өзү аяп, өзүнүн ырайымын тартуулап, Римдиктер 3-бөлүм 25-аятта айтылгандай, Машаяктын төгүлгөн канын ырайым курмандыгы катары ишеним аркылуу сунуш кылдык. Бизди Кудай менен элдештириш үчүн Ыйса ортомчу катары, Кудай менен адамдын ортосунда арачы катары, адам канчалык алсыз экендигин көрсөтүш үчүн күнөөсүз Ыйса адамдардын баардык күнөөсүн өз мойнуна жүктөп алган болот. Биз үчүн душман болгон бизди Кудай менен элдештириш үчүн өзүн ырайым курмандык катары алып келдик. Ышая 53-бөлүм 6-аятта айтылат, Теңир баарыбыздын күнөөлөрүбүздү анын мойнуна жүктөдүк. Ыйса Машаякка жүктөдүк. Жакан 1-бөлүм 29-аятта эмне деп айтылат? Бул Кудайдын курмандык козусу, ал дүйнөнүн күнөөсүн өз мойнуна алат. Бизден сурап күнөөлөрдү Ыйсанын мойнуна жүктөгөн жок. Кудай өзү биз бул дүйнөгө жаралганга чейин эле биз күнөөкөр болуп төрөлө тургандыгыбызды да билген. Кандай күнөөлөрдү кетиребиз, ошолордун баардыгын билген Кудай
биздин күнөөлөрдүн баардыгын алды дагы анын мойнуна жүктөп койду. Баарыбыздын күнөөлөрүбүздү анын мойнуна жүктөдү. Биз аны билбесек дагы Кудай өз тарабынан ошол ишти аткарып койду. Дүйнөнүн адамдарынын күнөөсүн өз мойнуна алгандыктан Ышая 53-бөлүм 5-аятта биздин күнөөлөрүбүз үчүн ал жарадар болду, биздин мыйзамсыздыктарыбыз үчүн кыйналды, бизге тынчтык болуш үчүн ал жазага тартылды, анын жарааты менен биз айыктык. Түбөлүк тозокко бара турган адамдарды куткарып алыш үчүн биз үчүн күнөөсүз Ыйсаны жазалашты. Ал биз үчүн жарадар болду. Биз тартыла турган жазага Ыйса өзү тартылды, биз үчүн кыйналды. Анын жарааты менен биз айыктык. Ошол Кудайдын бизди аткара турган куткаруу иши элек. Ыйса Машаяктын төккөн каны аркылуу бизди элдештирүүгө алып келди. Бирок бир шарт бар, ошол чындыкка ишенүү керек. Колоссалыктарга жазылган кат 1-бөлүмдү чогуу ачабыз. Колоссалыктарга жазылган кат 1-бөлүм 20-аят. Колоссалыктарга жазылган кат 1-бөлүм 20-аят. 20-дан 22-ге чейин мен сиздерге окуп берейин. 1-бөлүм 20-дан 22-аятка чейин. Анын айкаш-жыгачта төгүлгөн каны аркылуу тынчтык орнотуп, жердегинин, асмандагынын баарын ал аркылуу өзү менен элдештирүүнү туура көрдү. Жаман ойлоруңардын жана жаман иштериңердин айынан бир кезде Кудайга бөтөн жана душман болгон силерди да Кудай анын денеси өлүм аркылуу өзү менен элдештирди. Ал силерди өзүнүн алдында ыйык, кемчиликсиз жана айыпсыз кылып тургузуу үчүн ушундай кылды. Ыйса Машаяк аркылуу, анын төккөн каны аркылуу тынчтык орноттук. Ал өзүнүн денеси менен биз соттоло турган сотто соттолду. Кудайга бөтөн жана душман болгон бизди, ал бизди элдештирди. Ошол чындыкка ишенип Кудайга кайрыла турган болсок, анда душман болгон биздин мамилебиз Кудайдын астында тынчтык кылып Кудай өзү орнотот. Кимде ким ушул чындыкка ишенсе, анда Кудай менен тынчтык мамиледе болот. Силерди өзүнүн алдында ыйык, кемчиликсиз жана айыпсыз кылып тургузуу үчүн ушундай кылды. Куткарылган адам Кудай менен элдешкен адам. Биринчиден элдештирип, андан кийин ыйык, кемчиликсиз, айыпсыз кылып бизди тургузуш үчүн. Куткарылган адамдар Кудай менен элдешкен адам, тынчтык орноткон адамдар. Эми ошол адамдар Кудайдын астында кемчиликсиз, Кудайдын даңкы үчүн келиши үчүн ошол нерсени Кудай каалайт. Ошол себептерден Ыйса Машаяктын төккөн улуу каны аркылуу бизге түбөлүк тынчтык алып келди. Лука 2-бөлүм 13-аятта Бейтлехемде Ыйса төрөлгөндө түнкү убакытта койлорду кайтарган кайтаруучуларга асмандан периштелер келет дагы, көптөгөн периштелер келип Кудайга даңк айтылат. Ал кандай мазмундагы сөздөр? Асмандагы Кудайга даңк, жер үстүндө Кудайга жаккан адамдар арасында тынчтык болсун деп Кудайды даңкташат. Биз куткарылгандыктан Кудайды даңктайбыз. Кудайга жага турган жашоо менен жашайбыз.
мен жана сиздер куткарылган көптөгөн адамдар Кудайга жага турган жашоосу менен биз Кудайды даңктай алабыз. Ал эми жер үстүндө Кудайга жаккан адамдар арасында тынчтык болсун. Кудайга жага турган жашоо менен жашаган адамдардын ортосунда тынчтык болсун. Периштелер ошол тынчтык жөнүндө жар салышкан элек. Ышая китеби 54-бөлүмдө чогуу ачабыз. Ышая 54-бөлүм. Ышая 54-бөлүм. 9-10 аяттар. Ышая 54-бөлүм 9-10 аяттар. Экранда дагы бар, чогуу окусаңыздар болот. Анткени бул мен үчүн Нухтун учурундагы суулардай. Мен мындан ары Нухтун учурундагыдай суулар жерди каптабайт деп ант бергендей сага каарданбайм. Сени жемелебейм деп ант бердим. Онунчуну чогуу окуйбуз. Тоолор жылат, дөңсөөлөр солкулдайт, бирок менин ырайымым сенден четтебейт. Менин тынчтык келишимим бузулбайт, дейт сага ырайым кылуучу Теңир. Бул аяттар дагы өтө керемет аяттар. Нухтун Нухтун учурундагы адамдардын баардыгын Кудай кырып салган элек. Нухтун учурундагы суулардай. Ыйса Машаяк бул дүйнөгө келгенге чейин 700 жыл мурун Ышая китебинде айтылган. Күнөөкөр адамдар үчүн айкаш-чыгачта кадала турган Ыйса Машаяк жөнүндө алдын ала пайгамбарчылык айтылган. Анын жыйынтыгында адамдарга тынчтык орнойт деген. Нухтун убагында Кудай бул дүйнөнү суу менен каптатып жок кылган элек. Башталыш 8-бөлүмдө топон суудан кийин кеме Арарат тоосунда токтойт деген мазмун жазылат. Анан Нухтун үй бүлөсү эшикке чыгат. Башталыш 9-бөлүмдө Кудай Нухка жана анын үй бүлөсүнө эмне деп ант берет? Мындан ары эч бир тирүү жан топон суу менен кырылбайт деп мен силер менен келишим түзөм. Мен булут бетине көк желет тартам. Ал мени менен жердин ортосундагы келишимдин белгиси болот деп айтат. Келишим түзөт. Кудай өзү ант берет. Бул дүйнө менен, бул жер менен келишим түзөт. Мындан ары жер бетиндегинин баардыгы топон суу менен жок болбойт. Башталыш 9-бөлүмдө окусаңыздар, келишим деген сөз бир эле бөлүмдүн ичинде 7 жолу кайталанып айтылат. Көк желенин канча түсү бар? 7 түстөн турган көк желе. 7 деген цифра, 7 деген бул жеткилең санды билдирет. Кудай менен адамдын ортосундагы жеткилең келишимди билдирет. Мындан ары топон суу менен дүйнөнү каптатпайм, соттобойм. Анткени топон суу Нухтун убагында гана болгон, кайрадан бул жер жүзүн топон суу менен каптатпайм. Тоолор жылат, дөңсөөлөр солкулдайт. Чоң тоолор да, кичине тоолор дагы солкулдайт, өзгөрөт, бирок Кудайдын ырайымы
тынчтык келишими бузулбайт. Ал түбөлүккө түзүлгөн келишим болгондуктан. Мени тынчтык келишимим бузулбайт. Айкаш-чыгашта көрсөтүлгөн Кудайдын тынчтык келишими. Топон суу болгондон кийин кайрадан бул дүйнө топон суу менен соттолбойт деген келишим биздин дене менен кетирген күнөөлөрүбүздү Ыйса Машаяктын төккөн каны тынчтык келишимин бизге далилдейт. Кайрадан суу менен бул дүйнө соттолбойт деген. Анткени ал сот бүттү. Ишенесиздерби ушуга? Бул Кудайдын келишими. Бирок азыркы учурда билесиздерби, түндүк жана түштүк полюстагы муздар эрип жатат. Бийик тоолордогу, мисалы Эверест тоосунун чокусундагы муздар, мөңгүлөр эрип жатат. Анан кээ бир аралдарда дагы суу каптап жатат. Ал муздар эрип баардыгы каяка барат? Деңиздерге барып куюлат. Индонезияда кээ бир шаарлар суунун астында калды деп айтышат. Баардыгы суунун астында, суу каптап жок болду. Ушундай акыбалда бара турган болсо, узак убакытка созулбайт. Бир күнү бир президент климаттын өзгөрүлүшү аркылуу кандай кесепеттер болуп жатат ошол жөнүндө презентация кылып көрсөткөн. Азыр муздардын эриши күндөн күнгө күчөп бара жатат. Эгерде муздардын баардыгы эрий турган болсо, анда деңиз деңгээли азыркыдан 65 метрге көтөрүлөт. Жыйынтыгында чоң бийик шаарлардын баардыгы кайрадан суу астында калат. Япония дагы суу астында калат, Кытай дагы. Анан биз отурган ушул жер дагы баардыгы суунун астында калышы мүмкүн. Бир нече убакыт өткөндөн кийин ушул убакыт келет. Эгерде ушунун баардыгы аткарылса, анда ыйык жазуу туура эмес болуп калат. Анткени Кудайдын келишими боюнча топон суу менен бул дүйнөнү соттобойм деп айткан го. 2 Петр 3-бөлүм 6-7 аяттарда байыркы дүйнө топон суу аркылуу жок болгон. Ал эми ошол эле Кудай сөзү аркылуу сакталып турган азыркы асман менен жер от үчүн сакталып турат. Байыркы дүйнө топон суу аркылуу жок болгон. Ал эми азыркы дүйнө от үчүн сакталып турат. Ал эми деңиз деңгээли көтөрүлүп жатканы, суулардын көбөйү, аралдар суу каптап жатканы бул эмнени билдирет деп ойлойсуздар? Климаттын өзгөрүлүшү. Ошол ойдон калтырып кое турган болсо, анда бүт дүйнө жүзү суу алдында калат. Бирок ушул көрүнүш болгонго чейин от менен бул дүйнө жок болунот. Содом жана Амур шаарлары от менен соттолуп бүткөнгө чейин алдын ала Кудай эскертүүлөрүн айткан элек. Азыр бул дүйнө от менен жок болуш үчүн атайын бир күкүрттүү отту жаратуунун дагы кереги жок. Анткени адамдар өз колдору менен ошол отту даярдап жатышат. Ышая 50-бөлүмдө адам өзүнүн колу менен жасаган отту өзү күйүп жок болот. Анткени адам өзү туңгуюктарды жасайт дагы ошол жака барып түшөт. От менен өрттөлүп жок болот. Бул дагы чындык. Жөн калтырса суу менен
капталып жок болот. Бирок сиздерге айта турган сөзүм бул эмес. Кудай топон суу менен бул дүйнөнү жок кылгандан кийин кайрадан өзүнүн келишимин тургузуп, бул дүйнөнү суу менен соттобойм деген убадасы бар. Кудайдын тынчтык келишими эч качан бузулбайт. Ошол чындыкка ишеним аркылуу Кудай менен элдешкенибиз бул биздин куткарылуубузду билдирет. Римдиктерге жазылган кат 5-бөлүм 1-аятты дагы чогуу ачалы. Римдиктерге жазылган кат 5-бөлүм 1-аят. Римдиктерге жазылган кат 5-бөлүм 1-аят. Чогуу окуйбуз. Ошентип биз ишеним аркылуу акталып, Теңирибиз Ыйса Машаяк аркылуу Кудай менен тынчтыкка ээбиз. Ишеним аркылуу биздин күнөөлөрүбүз кечирилди. Биз акталдык. Ыйса Машаяктын өлүмү жана тирилүүсү аркылуу биз аткара албаган мыйзамдын бардыгын Ыйса өзү аткаруу менен бизди актады. Теңирибиз Ыйса Машаяк аркылуу Кудай менен тынчтыкка ээбиз. Кудай менен биз тынчтыкка ээ болдук. Демек, баарлашуу, мамилелешүү орнодук. Буга чейин душман болгон жашоо толугу менен өтүп кетти дагы, биз Кудай менен тынчтык жолуна түштүк. Тынчтыкка ээбиз. Тил албасак, кайрадан Кудай каарданат. Биздин жаныбызды ал кыйратпайт. Билесиздерби, бирок ортобуздагы мамилебиз үзүлүп калышы мүмкүн. Бизди ыйыкташ үчүн күнөөлөрдү кечирди да, эми күнөөлөрүн кечирилгенде өзүң каалагандай жашай бер деп бизге эркиндик берген жок. Бизге тынчтык алып келиш үчүн. Ошол тынчтыкка ээ болгон адамдар ошол тынчтыкты сактап жашашы керек болот. Туура эмес иш кылса, Кудай Ата мени кечире көр десек, Кудай Ата айтат: жок, кайгырба, мен сени кечиргенмин. Атасы менен баласынын ортосунда деле мамиле ошондойго. Баласы туура эмес иш кылса, ата мени кечирип койчу, мен мындан ары бул ишти кайра кылбайм, ката кылбайм, кайталанбайт десе, анда атасы баласын кечирет дагы, кайра ортосунда байланыш өз калыбына келет. Ошол тынчтыкты биз сактап жашашыбыз керекпиз. Түшүнүктүүбү? Анткени Кудай ошол тынчтыкты, Кудай бизге арноону каалайт. Адам өзүнүн кылган иштери менен ошол тынчтыкты талкалап салышы мүмкүн. Анткени Кудай күнөөнү жактырбайт, күнөө үчүн kaardana турган Кудай. 2 Корунтуктар 5-бөлүмдү чогуу ачабыз. 2 Корунтуктар 5-бөлүм 18-аят. Мен окуп берейин сиздерге. 2 Корунтуктар 5-бөлүм 18-аят. Мунун баары Кудайдан. Кудай Машаяк аркылуу бизди өзү менен элдештирди жана бизге элдештирүү кызматын берди. Анткени Кудай Машаяктын ичинде дүйнөнү өзү менен элдештирди. Адамдардын күнөөлөрүн эске алган жок. Бизге болсо Кудай менен элдешүү жөнүндөгү сөздү жарыялоону тапшырдык. Бул жерде карасаңыздар, баары Кудайдан. Машаяк аркылуу бизди өзү менен элдештирди. Душман болгон бизди Машаяк аркылуу элдештирди. Андан сырткары бизге элдештирүү кызматын берди.
элдештирди жана элдештирүү кызматын берди деген сөздүн мааниси эмнеде? Куткарылбаган адамдар Кудай менен али элдеше элек адамдар. Күнөөлөрүбүз кечирилди деп, күнөөлөрүң кечирилди, ишенсең Кудай сени да кабыл алат десең, адамдар аны уккусу да келбейт, баш тартат дагы. Анан ал адамдар Кудайга кайрылып келбейт. Ошондуктан Кудай куткарылган бизге элдештирүү кызматын берди. Сен дагы ишен, күнөөлөрүң кечирилсин, тобо кыл. Ошондо Кудай сени өзүңө кабыл алат. Сенин мыйзамсыздыктарыңды тумандай, күнөөлөрүңдү булуттай таратам. Мага кайрыл дейт Кудай. Адамдар кайрылып келбесе, анда Кудайдын ырайымынан баш тарткан адам болот. Ишенбеген адам өзү кетирген күнөөсү үчүн эмес, ишенбеген күнөөсү үчүн ал кыйрайт, өлүмгө дуушар болот. Анткени ушул адамдарды элдештирүүгө алып кел деп бизге Кудай өзүнүн кызматын тапшырган. Сен батыраак Кудайга кайрылып кел, Кудайдын ырайымын кабыл ал. Антпесең Кудайдын каардуу соту сени күтүп турат деп аларга эскертүү сөзүн айтып, элдештирүү жолуна чакыруу кызматы бизге берилген. Же болбосо жакшы кабар сөзүн жеткирүү жоопкерчилиги биздин мойнубузда. Тозокко бара жаткан күнөөкөр бейишке бара турган адам болушу үчүн Кудай менен элдешүү жөнүндөгү сөздү жарыялоону тапшырды. Кудайдын ырайымы, Кудайдын жакшы кабар сөзү бизге тапшырылып берди. Адамдар ошого ишенсе, Кудай менен элдешет, ишенбесе, анда ошол бойдон душман, кас болуп Кудайдын астында кала берет. Тынчтыкты алып келүүчү Теңирдин улуу сөзү. Ошол сөз, жакшы кабар сөз жарыялоо иши бизге тапшырылган. Ошондуктан Кудай менен элдешкен адамдар, Кудайдан баш тарткан, кудайсыз жашаган адамдарга силердин да күнөөлөрүңөр кечирилди, Кудайга кайрылып келгиле, Кудайга жакындагыла деп биз айтышыбыз керекпиз. Айып 22-бөлүм 21-аятта Кудайга жакында, аны менен элдеш, ушул аркылуу сага жакшылык келет. Кудай менен элдеш куткарылсак, анда аны менен элдешкенбиз. Анда бизге көптөгөн баталар, жакшылык иштер болот. Элдештирүү иши, элдештирүү сөзү бизге тапшырылган. Жакшы кабар сөзүн таркатуу менен тозокко бара жаткан адамдарды биз куткарып, бейишке бара турган адамдардан кылып өзгөртүшүбүз керекпиз. Кудайдын бизге тапшырган эң эле улуу тапшырмасы, же болбосо куткарылган адамдардын бул дүйнөдө жашап жатканынын жашоосунун негизги максаты. Кудай асман менен жерди жаратты. Адам баласынын жашоосунун үстүнөн үстөмдүк кылып келген Кудай өзүнүн жалгыз уулун аябастан биз үчүн бул дүйнөгө жиберген элек. Андан артык башка улуу иш жок. Башка нерселердин баардыгын Кудай өзүнүн күчү менен, өзүнүн сөзү менен аткара алат. Ал эми биздин күнөөлөрүбүз кечирилиши үчүн Кудайдын жалгыз уулу бул дүйнөгө келип, өзүнүн канын төгүшү керек эле. Эми ошол Кудай өзү аткарган улуу ишти бизге тапшырып берди. Еврейлерге 2-бөлүмдө
ушундай улуу куткарылууну барк албай койсок, анда биз жазадан кантип качып кутулабыз? Ушундай улуу куткарылууга ээ болгон адамдар башка адамдардын куткарылуусу да ушунчалык баалуу экендигин туура түшүнүшү керек. Башка адамдардын жанын куткарыла турган сөздү барк албай койсо, өзүнүн жаны канчалык баалуу экендигин түшүнгөн болсо, башка адамдардын жаны дагы ушунчалык баалуу экендигин түшүнүшү керек. Түшүнүктүүбү? Ошондуктан элдештирүү кызматын Кудай бизге берген, элдешүү жөнүндөгү сөздү жарыялоону да тапшырган. 2-Коронтуктар 5-бөлүм 20-аятты чогуу окуйбуз. Ошентип биз Машаяктын атынан келген элчилербиз. Кудай өзү биз аркылуу адамдарга кайрылып жатат. Машаяктын атынан суранабыз. Кудай менен элдешкиле. Машаяктын атынан келген элчилербиз. Элчилер деген ким? Мисалы үчүн эки мамлекет бир конфликтте согушуп жаткан болсо, согуш жүргүзбөйлү, тынчтык жол менен чечели деген ролду аткарган адам, ал элчи катары жиберилген адам. Биз Машаяктын атынан келген элчилербиз. Машаяктын атынан келген элчилер. Силерден суранаарыбыз Кудай менен элдешкиле. Кудай менен элдешкиле. Машаяктын аткарган ишин элчилер катары биз адамдарга жар салып, Кудай менен элдешкиле деп айтабыз. Тынчтык орнотуучулар деген бул жөнөкөй сөз эмес, өтө маанилүү мазмундагы сөз. Лука жазган жакшы кабар 19-бөлүм 42-аятта Ыйса Иерусалим шаарына келип, ал үчүн ыйлап эмне деп айтат? Иерусалим, Иерусалим. Сенде тынчтык болуш үчүн эмне керек экенин жок дегенде бүгүн билсең, анда жакшы болмок элек. Бирок ал азыр сен үчүн жашыруун. Иерусалим тургундары Ыйсаны айкаш-чыгачка кадап койгон эл. Анын кесепетинен Иерусалим шаары биздин замандын 70-жылы Тит императору ошол Иерусалимди толугу менен өрттөп жок кылат. Ал шаардын ичинде жайгашкан 1.100.000 адамды өлтүрөт. Канчалаган адамдар өлүшкөн эле. Анан тирүү калган адамдары 1900 жыл бою куугунтукта жашашкан. Эмне үчүн? Анткени тынчтык болуш үчүн эмне керек экендигин билбегендиктен. Израиль эли чындыгында тоо кыла турган болсо, анда мындай кыйроо жок болбойт эле. Жок болот эле. Бирок алар келген пайгамбарларды, элчилердин бардыгын өлтүрүшкөн эле. Азыркыга чейин алар Машаякты кабыл алышпайт. Бирок ал азыр сен үчүн жашыруун. Кудайды таанып билбегендиги үчүн 1900 жыл бою ушунчалык кайгыга, жазага тартылган эл болот. Бул эмнени билдирет? Бутпарастарга жакшы кабар сөзү таркатылды. Израиль эли баш тарткан жакшы кабар сөз дүйнө жүзүнө, дүйнөнүн ар бир бурчундагы бүт мамлекеттерге тарады. Бул жакшы кабарга ишенбеген адамдар
бул чындыкты таанып билбеген адамдар болушту. Ушул чындыкка ишенбеген адамдар эми Израилдерге окшоп 1900 жыл эмес, түбөлүк тозокко бара турган күнөөнү өздөрү тагышат. Айкаш-чыгашта Кудай менен адамдардын ортосундагы тынчтык орногон эле, бирок ошол тынчтыктан адамдар өзү баш тартып жатса, анда ал адам түбөлүк тозокто жазага тартылат. Тобо кылган адамды Кудай өзү кабыл алат. Ал эми тобо кылбаган адамды Кудай жазага тартат. Израилдыктар Ыйса Машаяктан баш тарткандыгы үчүн, тобо кылбагандыгы үчүн азыркы учурда дагы жүйүттөр Ыйсанын Машаяк экендигин ишенишпейт. Азыркыга чейин алар падыша катары келе турган Машаякты күтүп келишет. Ошол иудаизм. Анда эмне үчүн Израиль эли тобо кылбаса дагы аларды өз мамлекетине кайтартып алып келди? Эмне үчүн алар эгемендүүлүгүн жарыялашты? Анткени Израиль эли дүйнө жүзүнө таркап кеткени Израилдин кетирген күнөөсү үчүн эле. Бирок Израиль эли кыйраганынын азабынан Кудайдын улуу ысымы булгандык. Эмне үчүн? Анткени Израиль эли Кудай өзү тандап алган эл эле да, анан тандап алган элдин жашоосу ушундай аянычтуу болуп калды деп башка адамдар Кудайга сөз келтиргендиктен, сөз тийгизгендиктен. Израилдин талкаланышы менен Кудайдын улуу ысымы булганды, алсыз болду. Ошондуктан Израиль эли тобо кылгандыгы үчүн эмес, тил алгандыгы үчүн эмес, Израиль эли Машаяктан баш тарткандыгы үчүн ушул куугунтуктарга, ушул жазага тартылды дегенди адамдарга көрсөтүш үчүн, ал эми аларды Кудай тандап алган тирүү Кудай экендигин далилдеш үчүн. Бүгүн дагы жаңылыктарды карасам, согушту бүтүргүлө десе, израилдыктар эмне деп айтат? Биз ушул жерден артка кете турган болсок, анда биз жеңилебиз. Ошондуктан аягына чейин Хамаска каршы согушабыз. Кичинекей эле мамлекет, бирок карасаңыздар, артка кетпестен аягына чейин турабыз деп. Алардын артында Кудай өзү тургандыктан. Израиль эми кайрадан талкаланбайт. Эмне үчүн талкаланбайт? Анткени Кудай тирүү Кудай экендигин далилдейт. Дүйнөнүн акырында Римдиктер 11-бөлүм 25-аятта, андан сырткары Аян китеби 7-бөлүм 144 миң акыркы куткарылган адамдардын саны 144 миң, жүйүттөрдүн арасынан ошол күнгө чейин Кудай өзү орноткон мамлекет кайрадан кыйрабайт деген убадасы бар. Азыр деле израилдыктар Кудайга баш ийишпейт, бирок алардын баш ийгендиги үчүн эмес, Кудай өзү бар экендигин бүт адамдарга далилдеш үчүн аларды талкалабайт. Кандай болгон күндө дагы Ыйсандан баш тарткандыгы үчүн алар ошончолук коркунучтуу, аянычтуу жазага тартылышкан. Ал эми азыркы учурда баш ийбеген адамдар үчүн түбөлүк тозок, түбөлүк каргыш күтүп тургандыгын адамдарга Кудай көрсөтүп берет. 1-Жахан китеби 2-бөлүм 2-аятта. Ал биздин күнөөлөрүбүз үчүн Кудайдын ырайым курмандыгы. Биздин гана эмес, бүт дүйнөнүн күнөөлөрү үчүн чалынган
ырайым курмандыгы. Ишенген биз үчүн гана эмес, бүт дүйнөнүн адамдары үчүн элдештирүүчү курмандык катары чалынган. Биз үчүн гана эмес, бүт дүйнөнүн күнөөсү үчүн. Бирок ишенбеген адамдар буну да кабыл алышпайт. Алардын көзүнө бул нерсе көрүнбөйт. Анткени алардын көзү бул дүйнө үчүн ушунчалык ачык, Кудайга карата караңгы болуп калгандыктан. Биринчи Жакан 4-бөлүм 10 аятта да айтылат. Биз Кудайды сүйгөн жокпуз, ал бизди сүйгөндүктөн биздин күнөөлөрүбүз үчүн өз уулун ырайым курмандыгы катары бердик. Биз душман болуп турган учурда биз Кудайды сүйө электе эле, Кудай бизди биринчилерден сүйүп, өзүнүн жалгыз уулун биз үчүн ырайым курмандык катары берди. Бизди элдештирүүгө алып келиш үчүн. Элдештирүүчү курмандык катары жиберди. Кудай менен элдешишибиз үчүн күнөөсүз Ыйса бул дүйнөгө келип, өз жанын берип биз үчүн өлүшү керек эле. Ошондуктан жөнөкөй нерсе жок. Ыйса Машаяктын айкаш жыгачка кадалып өлүмү аркылуу бизди элдешүүгө алып келди. Бирок азыркы учурда дагы көптөгөн адамдар элдешкенге караганда Кудайдын астында душман боюнча жашап келишет. Кудайды көрсөтчү, Кудай бар бекен деп алар ар кандай сөздөрдү айтышат. Ошол Кудай менен элдештирүүгө алып келиш үчүн ошол кызмат бизге тапшырылып берилген. Куткарылган адамдар бири-бири менен элдешүүдө болушу керек. Айкаш жыгачты карасаңыздар, өйдөдөн ылдый. Бул Кудай менен адамдын ортосундагы тынчтыкты билдирет. Ал эми туурасынан адамдар менен адамдар ортосундагы тынчтыкты билдирет. Кудай менен тынчтык орноткон адамдар, эми куткарылган адамдар бири-бирине тынчтыкты орнотушу керек. Тынчтыкта болушу керек. Кудай менен элдешүүгө келген адамдар башка адамдар менен дагы бир тынчтыкта жашай ала турган адамдар боло алышат. Ибрейлерге жазылган катта дагы айтылат, бардык адамдар менен биргеликте тынчтыкты орноткула. Куткарылбаган адамдар менен ортобузда тынчтык боло албайт да. Качан биз аларга жакшы кабар сөзүн жеткирип, алар куткарылганда гана тынчтык жолуна келишет. Анан тынчтыкка келген адамдар бири-бирин көрө албай, уруш талаш боло турган болсо, ал Кудайга да жакпаган нерсе болот. Накыл сөздөр 16-бөлүм 7-аятта. Адамдын жолдору Теңирге жакканда, ал аны душмандары менен да элдештирет. Өзгөчө сөз. Эгерде адам Кудайга жага турган жашоо менен жашаса, анда ал адамдын душманы болот да, ошол душмандары менен дагы Кудай өзү элдештирип коет. Душман Кудайдын астына кайрылып, мен туура эмес иш кылып турмун деп, ал адам да Кудайга кайрылып келет дагы тынчтык жолдо жашайт. Куткарылган адамдарды деле карасаң, кээ бир учурда бири-бири менен душман. Мен сага көрсөтөм жакында.
деп жинденет, каарданат. Эгерде бир адам бизди жек көрсө, ага карата жек көрө бере турган болсок, анда анын чеги жок болот. Бир адам өзүнүн катачылыгын түшүнүп, мен туура эмес кылдым деп биринчиден эки адам бири-бирине дал келгенде гана урушат. Эки алакан бири-бирине тийишпесе кантип урушмак эле? Тиги адам мени жек көрсө, мен да жек көрөсөм. Тиги адам бир сөз айтса, мен эки сөз айтам деп бири-бирибизге атаандашып туруп алсак, анда каяктан тынчтык орномок элек? Үй бүлөдө дагы тынчтык болуш керек. Жыйындан сырткары, аялы менен күйөөсүнүн ортосундагы тынчтык. Накыл сөздөр 17-бөлүм 1-аятта эмне деген сөздөр айтылат? Уруш талаш кетпеген үйдөгү, толо эттен тынч жашаган үйдөгү бир сындырым каткан нан артык. Бир сындырым каткан нан. Бир үйдө тынчтык бар, анан бир сындырым каткан нан бар. Анан уруш талаш болуп турган үйдөгү толо этке караганда артык. Жакшы жашаса дагы күн сайын уруш талаш болгон үй бар. Каткан бир сындырым нанды ыйса деп элестетели. Колубузда эч нерсе жок болсо, бирок биздин жашообузда Ыйса Машаяк боло турган болсо, анда биз бардык нерсеге ээ болуп жашайбыз, тынчтыкта жашайбыз. Ошондуктан урушпаңыздар. Түшүнүктүүбү? Бир адам бизге карата туура эмес иш кылса, такыр эле жинденип, ачууланып, Накыл сөздөр 18-бөлүм 19-аятта бул маанилүү сөздөр. Каарданган бир тууган кире алгас чептүү шаардан да бекем. Мисалы үчүн бир тууган менен сиз урушуп кеттиңиз, туура эмес сөз сүйлөдүңүз же туура эмес иш кылдыңыз. Бирок ошол бир тууган менен кайра элдешиңиз үчүн кире алгыс чептүү шаардан да бекем. Чырчатак сепилдин кулпуларына окшош. Бир чоң шаардын оозун кулпу менен бекитип койгон. Анан кантип аны биз ача алабыз? Ошондуктан бир адамды таарынтып ала турган болсок, бир адам менен урушсак, аны кайра элдешишке алып келиш үчүн ошол чептүү шаардан дагы бекем болот. Анан куткарылган бир туугандар бири-бири менен урушса, жек көрүп мындайча тескери көзү менен караса, анан учурашпай жанынан кыя өтүп кетсе, ушуну мен жыйындан көргүм келбейт деп ал үчүн жыйынга да келбей койсо, ал адам менен элдеш бул кыйын ишти жаратат. Ошондуктан элдешүүгө келишибиз үчүн эмне кылышыбыз керек? Матай 5-бөлүмдө 23-24 аяттарды карасаңыздар, эгерде адам курмандык чалынуучу жайга курмандыгын алып келгенде, бир тууганыңдын сага каршы бир нерсеси бар экендигин ошол жерге келгенде эсиңе түшсө, анда курмандыгыңды ташта дагы барып биринчиден бир тууганың менен элдеш, андан кийин курмандыгыңды алып кел. Кудайдын астында же сыйынасыңбы, же барып кечирим сурайсыңбы, элдешесиңби? Эгерде Кудайдын астында сыйынганга чейин башка бир тууган менен урушуп талашкан болсо, анда ал биринчиден ошол нерсени башташ керек. Аял менен ортосундагы уруш талаш болсо, сыйынганда дагы алар туура сыйына алышпайт.
бир туугандардын ортосунда уруш талаш болуп турса, алар кантип биргеликте теңир үчүн бир кызмат кыла алмак эле? Жыйындын ичинде үзгүлтүксүз кызмат кылса, жакшы кабарды таркатса, ондуктарды алып келсе, баардыгын жакшы аткарат. Бирок Кудайдын асында элдешүүгө келбесе, бир туугандар бири-бири менен тыйыштыкта эмес, уруш талашта болсо, анда бизди Кудай менен элдештириш үчүн Ыйса Машаякты бул дүйнөгө жибергенге чейин берди элек. Анан бир туугандар менен биз кандайча элдешүүгө келе албайбыз? Же бирөө сизди урушуп койду деп аягына чейин ошол адам менен урушасызбы? Теңир бизди кандай кечирсе, силер да бири-бириңерге кечиримдүү болгула дейт го. Кечире албасак, анда биз жакшылап ойлонуп көрүшүбүз керекпиз. Кечире албаган адам ал текебер адам, билесизби? Сен байкап тур, мен сага жакында көрсөтөм бир нерсени. Машаякчылар элдешүүгө келиш үчүн, тыштыкта болушу үчүн, жоош момун болушу керек. Биринчиден, өзүнүн авторитетин, өзүнүн оюн, өзүнүн баардык нерсесин ылдыйлатышы керек. Анткени тынчтык деген нерсе боорукер, чыдамдуу адамдардын ортосунда орнойт. Жалаң текеберлер чогулуп ала турган болсо, аякта каяктан тынчтык орномок эле. Элдешүү деген жок. Марк 9-бөлүм 50-аятта эмне деген сөздөр айтылат? Ичиңерде туз болсун, бири-бириңер менен ынтымактуу болгула. Туз тамакка даам бере турган нерсе, бул туз. Туз жок болсо, эч бир тамактын даамы чыкпайт. Мисалы үчүн, капустаны туздайбыз го. Катуу болгон капустаны туздасаңыз, ал жумшак болуп өзгөрүлөт. Ошондой сыяктуу эле адамдын жүрөгүн жумшартыш үчүн дагы туз керектелет. Кимчи, мисалы үчүн, кимчини жеп отурганда туз даамдуу экен деп айтасыздарбы, же кимчи даамдуу деп айтасыздарбы? Туз ээрип кетти, өзүнүн даамын чыгарды. Анан тузга карата биз бир дагы сөз айтып койбойбуз. Туз эмне үчүн мен жөнүндө айтып койбойсуңар, эстеп койбойсуңар деп таарынат. Дайым эле кимчи даамдуу экен, капуста даамдуу экен деп капустаны эле мактай бересиңер дейт. Бирок элдешүү болуш үчүн ичиңерде туз болсун дейт. Туз ээрип жок болот. Ошондой эле адам башка адамдарды элдештүүгө алып келиш үчүн өзүн ылдыйлатышы керек. Кудай баардыгын билет, баардыгын көрүп турат. Ошондуктан элдешүүгө алып келүү бул өтө эле маанилүү, оңой нерсе эмес. Ыйсаны карап көрсөңүздөр, ал ушунчалык жоош, момун, өзүн ушунчалык ылдыйлаткан, кемсинткен, басынткан. Кул сыяктуудай адамдарга кызмат кылган. Тизелеп туруп шакирттеринин буттарын жууп берген элек. Мен кызматка ээ болуш үчүн эмес, тескерисинче кызмат кылыш үчүн бул дүйнөгө келдим. Өзүмдүн жанымды бериш үчүн. Ыйса өзүнүн шакирттеринин буттарын жууп берип, мен силерге кандай кылсам, силер да мындан ары бири-бириңерге ушундай мамиле кылгыла. Мен силердин бутуңарды жуугандай, силер да бири-бириңердин бутуңарды жуугула. Бутту жуу бул жакшы иш эмес элек. Анткени ошол учурда Палестинада толгон чаңдардын арасында эртеден кечке көчөдө жүрсө, чаңдардын баардыгы бутуна жабышат, жыт-жыттан атат. Анан үйүнө келгенде кулдар биринчиден бутту жууп бериши керек. Тазикке суу алып, ошол жерге бутун жууп,
Буну кулдар аткара турган иш эле. Бирок Ыйса өзүнүн шакирттеринин бутун ушундай жууп берген эле. Бири-бириңерге эми кечиримдүү болгула деген мааниде. Бири-бириңердин бутуңарды жуугула дейт. Сүйүү чыдамдуу деп айтылат. 1-Корунтуктар 13-бөлүмдө эмне үчүн сүйүү чыдамдуу деген сөздөр менен башталат. Анан 7-аятта баарын жаап коет, баарына ишенет, баарынан үмүт үзбөйт, баарын көтөрөт деп бүтөт. Эмне үчүн? Эмне үчүн чыдамдуу деп айтылат? Анткени биз чыдай турган нерсе өтө көп болгондуктан. Кудай баардыгыбызга 1000 жылды бир күндөй чыдап күтөт. Бир күндү 1000 жыл чыдап күтөт. Адамдар билесиздер, ушунчалык шашма, мына мен мындан ары чыдай албайм деп жеңин түрүп баштайт. Эмне кылгысы келет адам? Өзүнүн душманын издеп, өзүнүн душманын издейт дагы, ага аксын берейин деп, өчүн алайын деп. Ал душманын издеп такканга чейин өзү биринчи өлүп калышы мүмкүн. Ошондуктан кечире билген адам, ал өзүнүн даңкын издеген адам. Ошондуктан куткарылган адамдар жүрөгүбүздү биз кенен кылышыбыз керекпиз. Ар бир адамдын жакшы сапаттары бар, жаман сапаттары бар. Жакшы сапаттарын жаман сапаттары үчүн жакшы сапаттарынан да арылып калышы мүмкүн. Менимче жакшы сапаттарга гана ээ болуп, жаман сапаттарга ээ болбогон адам бирөө да жок. Жакшы сапаттарын байкасак, анда ал адамды мактап, жогорулап, жаман сапаттарын, минустарын бир аз жашырып коюп, көрбөгөнгө аракет кылышыбыз керекпиз. Анан жакшы сапаттарын көрбөй эле жаман саттарын тишибизди кычыратып алып, сен мындайсың деп анан аны жамандап кирбейик. Эфестиктерге жазылган кат 4-бөлүм 32-аятта бири-бириңерге кайрымдуу болгула, боорукер болгула. Кудай силерди Машаяк аркылуу кечиргендей, бири-бириңерди кечиргиле. Кайрымдуу, боорукер болгула, жүрөгүңөрдү кеңейткиле. Биз баардыгыбыз бул дүйнөдө жашайбыз, баардыгыбызда эле кыйынчылык бар. Ыйса бул дүйнөдө канчалаган азаптарды башынан өткөрдү эле. Биз дагы бири-бирибизди ойлоп, бири-бирибизге боорукер болуп, бири-бирибизге карата кечиримдүү боло турган болсок, кечиримдүү болгула. Машаяк бизди кандай кечирген болсо, биз бири-бирибизди да ошондой кечиришибиз керекпиз. Андай бизге болбойт. Эфестиктер 4-бөлүм 2-аятта рух биримдигин тынчтык байланыш аркылуу сактаганга аракеттенгиле. Чыдамдуулук менен, сүйүүңөр менен бири-бириңерге болгон тынчтык байланышты сактагыла. Бир үй бүлөдө ата-эненин көптөгөн балдары бар. Бирөөсү тил алчак, бирөөсү тил алчак эмес. Тил албаса дагы эшиктен чыгып кет деп аны кубалап жибербейт да. Ошондой сыяктуу эле куткарылган адамдардын биздин арабызда ишеними дагы бекемделе элек, сапаттары өзгөрүлө элек бир туугандар дагы бар. Ошондуктан бири-бирибизди туура кабыл алып, бири-бирибизге момун, жоош, чыдамдуу болуп,
бири-бирибизге сүйүүбүздү арнап көтөрүмдүү болушубуз керекпиз. Биримдикти тынчтык байланыш аркылуу сактаганга аракеттенүү керектелет. Бири-бирибизди кечирбесек, көтөрүмдүү болбосок, анда уруш талаш бат эле чыгат, жек көрүү сезими ойгонот. Биз акырындык менен биздин кемчиликтерибизди билип, байкап, бири-бирибиздин кемчиликтерибизди, туура эмес сапаттарыбызды жашырып, бири-бирибизге көтөрүмдүү болуп, жакшы сапаттарды көргөнгө аракеттенели, бири-бирибизди кабыл алгандай, Машаяк бизди кандай кабыл алган болсо, биз дагы бири-бирибизди ошондой кабыл алганга даяр болушубуз керекпиз. Ошол тынчтыкты орнотуу дегенди билдирет. Матай 12-бөлүм 30-аятта: ким мени менен болбосо, ал мага каршы. Ким мени менен бирге жыйнабаса, ал чачат. Кудай Машаяк аркылуу бардыгыбызды биримдикке чакырды. Биримдикке бизди орноттук. Ишенимибиз бир, үмүтүбүз бир, жашообуздун максаты бир, тагдырыбыз бир. Бардыгыбыз Кудайдын ичинде бир болдук, биримдикке. Бир кан аркылуу куткарылууга ээ болгон бир туугандарбыз. Эми ошол бир туугандар бардыгыбыз биргеликте кайрымдуу, боорукер болуп, өзүнүн каны аркылуу, рух аркылуу бизди биримдикке чакырды. Бирок ошол биримдикти чачырата турган нерсе эмне? Рух биримдигин сактоого аракеттенгиле дейт. Бир кылгыла деп айткан жок, биримдик нерсени сактоого аракеттенгиле. Анткени адамдар дагы да денеде жашагандыктан кичине эле мүмкүнчүлүк болсо, ошол биримдикти чачыратып жиберейин дейт. Анан бул адамды мен жек көрөм, көргүм да келбейт дейт. Анан биз бул дүйнөдө эмес, түбөлүк бейиште да чогуу жашай турган адамдарбыз, бир туугандарбыз. Үй бүлөдө деле ошондойго. Бардыгыбыз бир үй бүлөбүз. Кыйналабыз, ар кандай иштер болот, бирок ошого карабастан биз бир үй бүлө экенибизди билебиз. Мисалы үчүн Кореяда андай нерсени көрүүгө мүмкүн эмес. Америкада же болбосо Европа мамлекеттерин карасаңыздар, паркта ушунчалык мындай керемет түрдө бир кемпир менен абышка ушунчалык бири-бирин карап сүйүнүп, жакшы сөздөрдү айтып, бири-бирин сыйлап, ушундай кол кармашып бара жаткан нерсени байкасаң болот. Анан анын жанында отурган жаштар бири-бирин кучактап аларга караганда ошол карыган адамдардын көрүнүшү өтө керемет көрүнөт. Ошондой сыяктуу эле Машаяктын сапаттары бизде болушу үчүн биримдикти тынчтык байланыш аркылуу сактаганга аракет кылышыбыз керекпиз. Ким Машаяк менен болбосо, ал чача турган адам болот. Римдиктер 15-бөлүм 7-аятта: Кудай даңкталыш үчүн Машаяк силерди кабыл алгандай, силер да бири-бириңерди кабыл алгыла. Тынчтык орнотуучулар бактылуу, анткени алар Кудайдын уулдары деп аталышат. Тынчтыкты сактаганда гана биз Кудайдын балдары болобуз деген эмес, Кудайдын балдары экендигибизге далил. Акыркы маанилүү чечимге мөөр басылгандай, печать коюлгандай. Кудай менен болгон тынчтык,
адамдар менен болгон тынчтык, элдешүү, ошол нерсени биз аягына чейин сактаганга аракеттенишибиз керек. Куткарылган адамдар биз кебетебиз менен бири-бирибизден айырмаланабыз, жүрөгүбүз менен. Бирок ошол адамдардын баардыгын Кудай биримдикке чакырды. Ошонун баардыгы Кудайдын балдар экендигибизге түздөн түз болгон далил. Улутубуз башка, тилибиз башка, кебетебиз башка болсо дагы, ага карабастан биз бир Кудай атанын балдарыбыз, бир үмүткө умтулган адамдарбыз, бир тагдырга ээ болгон адамдарбыз. Түбөлүк бейиште түбөлүккө жашай турган биз үй бүлөбүз. Бейишке барганда да тиги адам келип калган турбайбы, ушу менен түбөлүк жашайынбы, түбөлүк жашоого келбей деле койсо болмок деп айтпайбыз. Албетте бейишке барганда андай сезимдер жок болот. Бирок азыркы жашоодо рух биримдигин тынчтык байланыш аркылуу сактоого аракеттенгиле. Биз биримдикке умтулабыз, шайтан чачыратканга аракет кылат. Мамилелешүүдөн алыс болгонго, жүрөктөрүбүздү алыстатат. Ал эми бири-бирибизден алыс болсок, жакшы кабар сөзү таркатылбайт, тынчтык талкаланат. Ошондо биз тынчтыкты орноткондо гана, биримдикти сактаганда гана Кудайдын жыйыны дагы да жеткилең түрдө сакталат. Ошондуктан Кудайдын бизге тапшырган улуу тапшырмасын биз аягына чейин сактап жашаганга аракет кылышыбыз керекпиз. Анткени так ушул улуу иш Кудайдын уулдарына, балдарына берилген иш болуп саналат. Биз сиздер менен Кудайдын денеси болгон жыйында рух биримдигин сактап, бир жашоонун максатына умтулган адамдар болгондуктан жаман жактарыбызды жашырып, жакшы жактарыбызды байкап, мактап, бири-бирибизге акарат келтирип, нааразычылык иштерди көрсөтпөстөн, мисалы үчүн бир жыйында пасторлор болот го, бир тарапта пастор, экинчи тарапта дагы бир пастор. Эки пастордун ортосунда баарлашуу жок болсо, анда бир туугандар бат эле чачырап кетет, бири-биринен алыстап кетет. Жыйындын ичинде деле, мисалы үчүн улуу башкы пастор бар, анын жардамчысы бар. Экөөнүн ортосунда байланыш жок болсо, тынчтык жок болсо, анда адамдар дагы бат чачырап кетиши мүмкүн. Мисалы үчүн саясатчылар деле билесиздерби, саясатчылардын өзүнүн тарапташтары бар. Бул дүйнөнүн адамдары эмне үчүн ушунчалык бири-бирин көрө албастан меники деп жеке өзүнө тиешелүү кылып алып алгысы келет. Биз сактай турган нерсе бул рух биримдигин сактоо. Анткени ошол учурда гана Кудай даңкталат. Кудайга жага турган жашоону биз аткара алабыз. 1 Тессалоникалыктар 5-бөлүм 13-аятта. Өз ара тынчтыкта болгула. Өзгөчө бири-бириңерди сүйгүлө. Тынчтык орнотуучулар бактылуу, анткени алар Кудайдын уулдары деп аталышат. Кудайдын уулдары экенибизге далил. Мисалы үчүн бир документ боло турган болсо, документке печать коелу деп окуп чыгып атсак, эң маанилүү мазмун жазылбай калса, анда печать коюлбайт. Ошондой сыяктуу эле Кудайдын балдары тынчтык орнотуучулар.
Ошондуктан биз бири бирибизди сыйлап, бири бирибизди сүйүп, тынчтыкта болгонго аракет жасашыбыз керекпиз, чогуу сыйынабыз. Биздин ырайымдуу Кудай Ата, биз сизден алыстап күнөөгө баткан жашообузда бизди биринчилерден сүйүп, бизди куткарып, бизди Машаяк аркылуу элдештирүүгө алып келдиңиз. Эми куткарылгандан кийин дагы куткарылган бир туугандар менен тынчтыкты сактап, Кудайга кызмат кылып, жыйында кызмат кылып, жакшы кабар сөздү таркатып, биздин жүрөктөрүбүздө тынчтык орнотконго караганда жек көрүү сезими, туура эмес кызмат кылуу жүрөгү пайда болушу мүмкүн. Бирок ошолордун баардыгын сиздин Машаяктын сапаттарына ээ болуу менен биргеликте баардыгын сиздин эркиңиз менен аткарганга жардам бериңиз. Биздин куткаруучу Ыйса Машаяктын ысымы менен сыйындык. Аминь.